Кыргыз сому туруктуубу? Кантип насыя алууга болот? Баалар эмне үчүн өсүп жатат? Мына ушул сыяктуу суроолорго Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын адистери ар жума сайын кыргыз жана орус тилдеринде Улуттук банк билдирет уктуруусунда биринчи радиодо жооп беришет. Саламатсыздарбы? Эфирде Улуттук банк билдирет уктуруусу, студияда Назира Молдокулова. Кыргызстанда 30 марттан 5 апрелге чейин акча жумалыгы белгиленет. Ушуну менен Кыргыз Республикасы 6 жолу дүйнөлүк масштабтуу бул иш-чарага катышууда. Өлкөдө калктын финансылык сабаттуулугун арттырууну көздөгөн компаниянын координатору болуп Улуттук банк эсептелет. Биз бүгүнкү уктурууда дүйнөлүк акча жумалыгы деген эмне, ал кандай максатты көздөйт, жумалыкка кимдер катыша алат жана ага карата белгиленген иш-чаралар туурасында Улуттук банктын коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн финансылык сабаттуулук секторунун башчысы Тынчтык Денисбаев менен маектешип кеңири маалымат алалы деп турабыз. Биз менен бирге калыңыздар. Глобалдуу акча жумасы деген бул жыл сайын эл аралык деңгээлде ошо Child and Youth Finance International деген уюмдун эмилгеси боюнча уюштурулуп жаткан мындай чоң бир маалымат кампаниясы. Анын негизги максаты бул ушу коомчулукка финансылык билим берүү, балдардын жана жаштардын арасында акча маселеси боюнча ушу финансылык топтоолор жүргүзүү үчүн же бир ишмердүүлүктөрдү бир башташ үчүн ошолорду мындай кыскача мындай айтып берип кетүүчү иш-чара да. Ушу эң алгачкы болуп ушу 2012 жылы балдар үчүн финансы жумалыгы катары башталган бул компания. Жыл өткөн сайын, мисалы үчүн 2013 жылы компанияга 80 өлкө катышып, 80 өлкөдөн 400 уюм катышып, 1 миллион адам санында маалымат компаниясы өткөн да. Бул деген 2012 жылга салыштырмалуу 2 эсе көп экен да. Жыл өткөн сайын ушу компанияга көптөгөн өлкөлөр кошулуп келе жатат да бүгүнкү күнгө чейин да. Мисалы үчүн 2019 жылы дүйнөлүк акча жумасында ушу дүйнө жүзү боюнча 8 миллион 400 миң бала катышыптыр да 152 өлкөдөн. Ушу 2020 жылдын 30 мартынан 5 апрелине чейин Кыргызстанда дүйнөлүк жумалык күндөрү өткөнгө пландаштырылып жатабыз. Ушу 2020 жылда ушу акча жумалыгы бул деген эл аралык финансылык берүү тарамынын колдоосу менен өтөт да. Жана бул экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюм менен да ошо көмөк көрсөтүп келет да. Тынчтык мырза, мына ушул дүйнөлүк акча жумалыгына катышуунун зарылдыгы эмнеден улам келип чыгып атат? Ушуга катышуунун актуалдуулугу канчалык? Биринчиден бул ушу дүйнөлүк жумалыкка катышуунун зарылдыгы жаш өспүрүмдөрүбүзгө финансылык сабаттуулук деңгээлин көтөрүү максатында өтүп атат да. Бүгүнкү өспүрүмдөрүбүз келечектеги биздин кесиптештерибиз болот. Келечектеги ушу финансылык бир продуктуларын колдонуучулар болот. Ошолорду туура колдонуу үчүн, шарт-шарты менен колдонуу үчүн жана бир ыңгайсыз бир окуяларга келбеш үчүн ошолорго туура маалымат берип, бүгүнкү күндөн баштап финансылык жактан жакшы тарбия көрүп өскөн өспүрүмдөрдү чоңойткубуз келет да. Ошондуктан алар көбүрөөк маалымат алып, ошондой маалымат компанияларга катышып, көбүрөөк ушу финансылык продукттар менен таанышса, күнүнкү жашоосунда дагы жөнөкөй бир нерселер болуп калат да, колдонуугачы оңой көрүнөт жана мындай бир туура мамиле жасап, ошо туура колдонууга аракет кылышат да. Мына ушунун алкагында Кыргызстанда 2016 жылдан баштап калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу боюнча мамлекеттик программа кабыл алынган. Ушул программанын алкагында дагы Улуттук банк бир нечелеген иш-чараларды алып барды, сайттарды ачты, акча азбукасын иштеп чыкты. Мына ушул боюнча да кеңири кошумчалап кетсеңиз. 2016 жылдан бери улуттук программа ишин алып келет. 2020 жылды ушу аякы жыл болуп ушу программанын 3-этапына кирип иш-чара алып баратабыз биз. Негизи ушу программанын ичинде көптөгөн бир иш-чаралар көрүнгөн. Ошолордун бири болуп ушу жумалык акча каражат жумалыгы болуп эсептелинет. Бул иш-чаралардын баары жалгыз эле Улуттук банк тарабынан эмес, билим берүү министрлиги жагынан эл аралык уюмдардын жардамы менен же ушу коммерциялык банктар, микрофинансылык организациялардын жардамы менен ушу жаш өспүрүмдөрдүн арасында ушу финансылык сабаттуулугун көтөрүү үчүн көп иш-чаралар алып барылып жатат да. Мисалы үчүн Улуттук банк тарабынан жанагындай акча каражат азбукасы иштелип чыккан, ушу 5 сериясы чыгып, бүгүнкү күндө азбуканын
жыйнагы чыкты да, 5 сериядан түзүлгөн чоң бир жакшы иллюстративный жаш өспүрүмдөргө түшүнүктүү болгон мындай сүрөт негизинде маалымат берилет да негизичи. Андан тышкары Бириккен Улуттар уюмунун колдоосу менен жаш өспүрүмдөргө карата ошо Керемет көч деген сериядагы мультфильми чыккан. Бул дагы финансылык сабаттуулукка арналып турбайбы? Анын негизги темасы ошо финансылык сабаттуулук болуп эсептелинет да. Мына быйылкы дүйнөлүк акча жумалыгынын чакырыгы кандай аталды? Алдыда мына ушул жумалыкка кандай бир иш-чара пландарды бекиттиңиздер? Дүйнө жүзү боюнча ушу глобалдык жума 23 марттан 29 мартка чейин өтөт. Бирок биздин Кыргызстанда 30 марттан 5 апрелге чейин өтөт. Буга себеп болгону ушул маалда каникул болуп калат экен мектептерде. Ошондуктан биз бир жумага жылдырып даярдыгыбыз көбүрөөк жакшыраак болот деп ойлойбуз да. Негизи бул дүйнөлүк акча жумалыгы өзүнүн бир слоганы бар, ошо окуу, топтоп жана иштеп да. Негизи ошо эмне үчүн аталат э? Бул слоган ошо жылдан жылга эле аяк убакта кайталанып келатат. Анткени көбүрөөк маалымат алып, көбүрөөк билсең, ошого жараша мындай чечимдерге келесиң да. Ошо финансылык сабаттуулукту көтөрүп, ошо финансы жактан бир сабактарды берсек, ошондуктан туура чечимге келиши мүмкүн. Демек, балдарды баягы кичинекейинен акчаны аны коротуп, сактап башкарууну үйрөтүү болуп саналат турбайбы? Балдар ата-энеси акчаны кайдан таап атканын билиш керек. Керектесе өзү да таап жибериш керек. Ошого үйрөтүп, атайын мисалы үчүн бир оюндары же бир викториналар өткөрүлөт. Ошо жаш өспүрүмдөр өзлөрү бир продукция жасаппы, ошону мүмкүн сатып көрүшөт. Ошол акчаны ошол замат эле коротуп салбастан аны бир банктык бир депозитке салып же карточкага салып, ошондой бир адат кичинекейинен калыптандырыш керек. Ошого биз чакырабыз да. Негизги максаттары ушундай да. Бул жумалыкка ушу майда балдардан тышкары дагы кимдер катышат? Каалоочулардын баары эле катыша берсе болобу? Кандай бир сынактарды адатта Улуттук банк уюштуруп калчу эле го? Албетте, бул деген жалаң гана балдар эмес. Ар бир жаранга, ар бир адамга кимдин каалоосу болсо, ким маалымат алгысы келсе келип катышы мүмкүн. Акча топтоо жумалыгынын күндөлүгү болот, күндөлүк иштелип жатат. Ал күндөлүк ушу Улуттук банктын веб-сайтына жана Финсабат деген сайтка жайгаштырылат. Ошо күндөлүктү карап, ошонун негизинде уюштурулуп жаткан иш-чараларга катышсаңыздар болот. Албетте, конкурстар болот, жаш өспүрүмдөргө сүрөт тартуу же бир жанагындай стартап проект деп азыр чыгарылып атат. Ошолордун катышуучулары жана жеңүүчүлөрүнө албетте бир жакшы бир белектер камдалат. Дүйнөлүк акча жумалыгын Улуттук банктан башка дагы кайсы мекемелер колдоого алып атат? Бул деген мамлекеттик мекемелер, Билим берүү министрлиги, Аманат сактоо агенттиги, финансылык көзөмөлдөө мамлекеттик кызматтыгы жана коммерциялык банктар, банктык эмес финансылык кредиттик мекемелер да, андан тышкары эл аралык финансылык уюмдарда баарын ушу демилгеси менен, колдоосу менен ушу жумалык өтөт да. Жогоруда Улуттук банктын коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн финансылык сабаттуулук секторунун башчысы Тынчтык Тенизбаев менен болгон маекке ортоктош болдуңуздар. Белгилей кетсек, жыл сайын март айында дүйнөлүк акча жумалыгы өтүп келет. Ал финансылык сабаттуулук жана акчага аяр мамиле жасоо үчүн коомчулуктун көңүлүн бурууга арналган. Эске салсак, Кыргызстанда 2019 жылы дүйнөлүк акча жумалыгы 8 апрелде башталып, 14 апрелде аяктаган. Өткөн жылдын чакырыгыда үйрөн топто иштеп тап деп аталган болчу. Анда мектеп окуучуларынын жана жаштардын финансылык сабаттуулугун арттырууга багытталган интерактивдик көргөзмөлөр, лекциялар окулуп, акчаны үнөмдөө, башкара билүү туурасында адистер кеңеш берген. Жалпысынан республика боюнча 350 ар кандай иш-чаралар өтүп, ага 1000ден ашык жаштар, мектеп окуучулары катышкан. Урматтуу радио угармандар, ушуну менен Улуттук банк билдирет уктуруусу соңуна чыкты. Даярдоо алып барган Назира Молдокулова. Саламатта калыңыздар. Кыргыз сому туруктуубу? Кантип насыя алууга болот? Баалар эмне үчүн өсүп жатат? Мына ушул сыяктуу суроолорго Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын адистери ар жума сайын кыргыз жана орус тилдеринде Улуттук банк билдирет уктуруусунда биринчи радиодо жооп беришет.